Тактап коеюн. Биринчи багытта мен айттым, айыл чарба багытында. Экинчи социалдык эмне үчүн айттым? 25 жылдын ичинде 6,5% эле жалпы көлөмдөн 6,5% эле берилиптир социалдык багытта. Бүгүнкү күндө 109 миң биринчи класска окуучу келет экен. Болгону бизде 34 миң биринчи класска мүмкүнчүлүгүбүз бар кабыл алганга. Элестеткиле. 70 миң биздин биринчи класста окуучу жетпейт дагы. Эгер дагы билими жок болсо, саламат сактоо эмне үчүн айттым? Саламат сактоого бир жылда 2,5 миллион адам ооруп калат экен. 36 миң адам каза болот экен, наркы дүйнөгө кетет экен, жүрөк кан тамырынан. Мына, эгерде окуусу болбосо, билими болбосо, саламат сактоосу болсо, тиги курулган жолуң дагы, курулган энергетикаң дагы, башка тармакта берген акча керек эмес болуп калат, таасири жок болуп калат. Ошон үчүн айтам, айыл чарбаны, эгерде ал айыл чарбада жакшылап иштесе, ошондо анан билими да болот, ден соолук болот деп айтат элем мен.